Спорттук оюндар кайрадан кайтып келди. UFC бокс футбол. Эгерде сиз көп акча иштеп тапкыңыз келсе, анда мелбет аркылуу табыңыз. Эң мыкты коэффициенттер сизди күтүүдө. KG Time промокод аркылуу 10 000 сомдон нак чыгарып алыңыз. Ссылка комментарий. Жогорку соттун мурдагы төрагасы Качкынбай Бообеков каза тапты. Жогорку соттун мурдагы төрагасы Кыргызстандын эмгек сиңирген юристи Качкынбай Жетибаевич Бообеков каза тапты. Бул туурасында Жогорку соттун пресс кызматы билдирди. Качкынбай Бообеков 1937 жылы 1 январда Чүй областына караштуу Кемин районунун Боролдой айылында туулган. Эмгек жолун Кемин райондук сотунун катчылыгынан баштаган. 1965 жылы Кыргыз мамлекеттик университетин аяктагандан кийин 1973 жылга чейин Ош областтык сотунун мүчөсү, Балыкчы шаардык сотунун төрагасы болуп иштеген. 1973 жылдан 1989 жылга чейин Нарын областтык сотунун төрагасынын орун басары, Ысык көл областтык сотунун орун басары болуп кызмат өтөгөн. 1989-1991 жылдары Кыргыз СССРнин жогорку сотунун мүчөсү, а 1991-1995 жылдары Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасы болгон. Жогорку квалификациялык класстагы сот, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи, өкмөттүк сыйлыктардын ээси. Сот системасы үй бүлөсүнүн, жакын туугандарынын орду толгус жоготуу аза кайгысын тең бөлүшөт, деп айтылат билдирүүдө. Булак абал KG. Анжелика. Бар дарыларды бекитип алып, жок деген докторлордун куйругун бастым. Бүгүн Алыкул акын айткандай, сур булут ала тоонун башында айланып турган чакта аң сезимдүү кыргыз жаштарынын чоң тобу элине белсенип кызмат кылуу жолуна түшүштү. Ыктыярчыларга айланышып, ноокастаган ар бир жаранга жардам берүү, өмүрүн сактап калуу менен алектенип жатышат. Ошолордун бири бала чагынан Кыргызга таанылган ырчы Анжелика. Анжелика ушундай оор учурда, эл башына күн түшүп турганда, команда түзүп алып, кара жанын карчуруп, Кыргызга опол тоодой кызмат кылууда. Бирок анын жасап жаткан соопчулук иштерине бут тоскондор да бар экенин айтат. Алар ушул оор күндөрү элдин өмүрүнөн, ден соолугунан пайда таап, акча жасагысы келген, демек калкына кыянатчылык кылган, дары-дармек тармагын тейлеген айрым докторлор экенин жан кейүү менен атайын видеого тартып интернетке чыгарды. Булак абал KG. Чыңгыз Султанов, актер. Айчүрөк кыйын күндөрдө жанымда болду. Жарайт Сити, эл эмне дейт долбоору аркылуу таанылган актер Вайнер Чыңгыз Султанов кабыргалуу болду. Ал 3 июлда сүйүктүүсүнө баш кошту. Үй бүлө очогун жаңы тутанта баштаган жаш түгөйлөр махабат баянын баяндап беришти. Чыңгыз, Айчүрөк, салам, куттуктайбыз. Куш боо бек болсун. Салам, рахмат. Эл көзүндөгү адам болгондон кийин эл эмне дейт деп ойлоп калат экенсиң. Ошондуктан ушундай маалда үйлөнбөй эле койсоңор болмок деп эл урушпасын деп үйлөнгөнүбүздү жашырганга аракет кылдык. Бирок биз чоң той кылган жокпуз. Көлгө барып, кыз узатуу кылып, кыргыздын каада салты менен сүйүктүүмдү үйгө алып келдим. Пандемияга байланыштуу кыз узатууга катышкан эки тарап тең алдын ала таживируска карата тест тапшырдык. Аз гана эл катышты. Бул кырдаалдан өтүп кеткенден кийин буйруса эл журтту чакырып чоң той беребиз. Ошо 6 миллион эл бата тургандай тойкана табыш керек эме. Айчүрөк, келиндик доор кандай өтүп жатат? Келин болгон жакты. Мен оор болот го деп ойлогом, бирок жеңил эле экен. Чыңгыз, сүйүктүүңдүн колун сурап жатканда кандай сезимдер болду? Мен колун суроо тууралуу ойлогон эмесмин. Ата-энебиз таанышты, ошону менен болду да дегем. Ал эми кыздарга бул маанилүү эмеспи? Айчүрөк 27 июнда Ысык көлгө кетмек. 26 июнда колун сураганы даярданып жатсам, бул мага чалып алып, эртең кетип жатсам, сен мага жолукпайсыңбы деп таарынат. Мен болсо креативдүү кылайын деп досторумду чакырып, светтерди коюп даярданып жүргөм. Шам жаксам, шамал аны улам өчүрүп салат. Жиним келип жатса, Айчүрөктө улам сени күтөйүнбү же үйгө бара берейинби дейт. Нерв болуп жанымда турган досумдун аялына тиги кызды алаксытып турчу дедим. Колун сураганда Айчүрөк ооба деп жооп берерин билчүмүн. Бирок ошентсе да анын алдында гүлүмдү көтөрүп алып, бутум титиреп сүрдөдүм. Сюрприз жактыбы?
Жакты, бирок мен ошол күнү колумду сураарын билип калгам. Башында билген эмесмин. Акырында баары сюрпризин билдирип алышты. Айчүрөк кандай келин болуп жатат? Айчүрөк тамакты жакшы жасай алаарын башында эле көрсөтүп койгон. Съемка учурунда күн сайын 2-3 маал тамак алып келчү же салып жиберчү. Башында кафеден буйртма берип жатат окшойт. Даамдуу экен деп ойлогом. Алып келген бир баштык тамакты балдар тамшанып жеп алып, ушул кыз менен эле жүрө берчи, жакшы кыз экен дешчү. Негизи эркекти курсак аркылуу алдаш керек. Мени даамдуу тамак берип алдап койду да. Эми 2 жаштын тагдырын байлаган таанышкан күн тууралуу айтып бербейсиңерби? Айчүрөк: 2015-жылы Ысык көлгө КВНдын жайкы кубогун көрүүгө барганбыз. Кыздар болуп пирсте жүрсөк, Актан Рыскелдиев, Радик Ешимов, Чыңгыздар келип калышты. Алар: кыздар, силерге тоскоол болгон жокпузбу дешкенде, жок дегенбиз. Сууга түшүп бүткөндөн кийин кетип баратышып, КВНге келгиле деп чакырышкан. Кийин Бишкекке келгенде ар кандай иш-чараларда көрүшүп жүрдүк, бирок жакындан сүйлөшчү эмеспиз. Чике байке деп эле жүрчүмүн. 3 жылдан кийин 2018-жылдын 28-июлунда Ысык көлдөн кайрадан жолугуп калдык. Ошол күндөн баары башталды. 3 жылдан кийин ошол эле күнү жолугушуп калганыбыз тагдыр деп ойлойм. Чыңгыз: эми менин версиямды айтып берейин. 2015-жылы көлгө КВНдын жайкы кубогуна барып калдык. Пирске барсак, кичинекей кыздар жүрүшүптүр. Айчүрөктүн өзүнө окшош 5-6 жакын курбусу бар экен. Жалаң жөжөлөр. Кичинекей кыздар болгону үчүн мен аларга кыз катары такыр көңүл бурган эмесмин. Балдар болсо алардын көңүлүн көтөрүш үчүн тамаша ыргытып, тийишип жатышкан. Булар бир маалда Актан байке, Чика байке жакшы калгыла деп кетип жатышканда, ий жөжөлөр жакшы баргыла деп калып калганбыз. 3 жылдан кийин жолугуп калсак, баягы кыздар чоңоюп калышыптыр. Сүйлөгөндөрү да башкача. Чоңоюп калышкан турбайбы деп ошондо көз салып койгом. Ошол күндөн баштап Айчүрөк экөөбүз сүйлөшө баштадык. Ошентип ал 3 жыл карындашым, 2 жыл сүйүктүүм болуп жүрдү. Бири-бириңердин жүрөгүңөрдү оңой эле багындырган окшойсуңар. Чыңгыз: 2 жыл мурун апамдан айрылып калганда 1-2 ай эч ким менен сүйлөшпөй койдум. Апама аябай жакын элем. Сырымдын баарын апама айтып эркелечүмүн. Апамдын көзү өтүп кеткенде Таиландда болчумун. Мени алдап алып келишти. Апаңа операция жасалат экен. Сенин каның керек болуп жатыптыр дешти. Ошондой эле апамдан айрылып калганымды билип стресс болдум. Бирок өзүмдү сен коштошконго жетишесиң, Кудайым турат го деп сооротуп жаттым. Алматыга учуп келгенде жакын досторум тосуп алышты. Үйгө келип боз үйдү көрүп, өзүмдү жоготуп койдум. Тынчтандыруучу дары сайып жатышты. Бөлмөдө отурсам, Айчүрөккө окшош бир кыз өтүп кетти. Көзүмө көрүнүп жатат го деп ойлоп койдум. Көрсө, бул тыпылдап жардам берип жүргөн экен. Ошол маалда аябай орой болуп калгам. Эч нерсе жакпай, тамак жебей, 10 килограммга арыктап кеттим. Айчүрөккө жолугу мага: жакындаба, кет деп кыйкырып, урушуп салчумун. Бул ага болбой, жок, жаныңда болом, сага колдоо керек деп ыйлап жанымда жүрө берди. Ошол оор күндөрдө жанымда болуп, сабырдуулугу менен жибитип алды. Бейшемби сайын Куран окутулуп турат эмеспи? Бир жолу Айчүрөк кечирээк келип калды. Келип жардам бергенге деле милдеттүү эмес болчу да. Мен эмнеге кечигип келесиң десем, кечирип койчу деп ыйлап жатканда байкем чыга калып, адамды чакырып алып эмнеге урушасың деп мени урушуп салган. Азыр байкемдер мага караганда Айчүрөктү жакшы көрүшөт. Атамда бир жакка чыгып баратканда: кызым, бул жакка барып келейине деп суранып калат. Дагы бир окуяны айтып берейин. Апам өтүп кеткенде Айчүрөк келип ашканада идиштерди жууп жүрсө, атам көрүп: сен Ирландын келинчеги болосуңбу деп сураса, жок, мен Чиканын сүйлөшкөн кызымын дептир. Атам таң калган боюнча калыптыр. Ошону атам азыр да айта берет. Буга чейин тааныбаган үйгө барып жардам бериш үчүн эрк керек болсо керек. Айкоша деген аяшкабыз чалып, Чыңгызга айтпа, ушундай болуп калды деди. Чика Таиландка кеткенине 2 күн эле болгон. Жеткенде эле апасы өтүп кетти. Мен дароо эле жоолук салынып алып үйүнө барыптырмын. 40-ына чейин жардам берип жүрдүм. Кайнатам менен жаңы таанышканда Чыңгыздын девушкасы болом деп өлө айтыптырмын. Азыр уяла берем. Атам мени келиним дебейт, өз кызымсың дейт. Чиканы менин ата-энем балам дешет. Мен үй бүлөөдө 3 эркектен кийин жалгыз кыз болгондуктан дагы бир уулду болдук деп сүйүнүшкөн. Өзүң тууралуу айта кетсең. Мен Нарындын кызы болом. Ата-энем жумуштарына байланыштуу Ысык көлдө турушат. 3-курстун студентимин. Эсепчи кесиби боюнча билим алам. 6 жыл бий менен машыккам. Азыр машыкпай калдым. Комузда ойнойм. Тамакты, пирогду жакшы жасайм. Таттуу түгөйлөр, кызыктуу маек куруп бергениңерге рахмат. Бактылуу болгула деп бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жогорудагы маалыматтар Супер KG сайтынан алынды. Өз ой пикириңизди комментарийге калтырып кетсеңиздер болот.